Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Эс-алууңар жакшы өтүп атабы? Биз буга чейин ата тооштун түрлөрүн өткөнбүз. Ата тоошду биз канча түргө бөлдүк эле? 6 түргө бөлгөнбүз. Жактама ата тооч, шилтеме ата тооч, сурама ата тооч, тандык шарт тооч жана аныктама белгисиз ата тооштук. Бүгүн дептерибизге 9 айынын 23 деп жазып, андан кийин аныктама жана белгисиз ата тооштор деп жазабыз. Бүгүн биз эмне кайсы теманы өтөт экенбиз? Аныктама жана белгисиз ата тооштор. Балдар, биз көңүл бөлүп турабыз. Аныктама ата тооч дегенде заттарды бириктирип, жалпылап же айрым-айрым ажыратып бөлүп көрсөтсө, бул аныктама ата тооч болот экен. Ал эми белгисиз ата тооштор заттын белгилери белгисиз экенин көрсөтөт экен. Китебибизди ачып, 34-көнүгүгө көңүл бөлөбүз. Кана баарыбыз окуйбуз. Саякаттаганды баары жакшы көрүшөбү? Ооба, бул жерде биз аныктама же белгисиз ата тоошту табышыбыз керек. Бул жерде эмне болот? Баары деп турат, эмне болот? Аныктап берип атат бизге, аныктап берип атат. Ал эми экинчи көнүгүдө дүйнөнүн кайсы жерлерине туристтер көп барат деген суроо берилип атат, балдар. Кайсы жерлерине? Анталияга, Дубайга, Испанияга жана башка чет өлкөдөгү жакшы өлкөлөргө туристтер көп барат экен. Биз кайсы экенин билбей атабыз, ошон үчүн бул эмне болуп атат? Белгисиз ата тооч болуп атат. Ал эми үчүнчүдө сага эмне менен саякатка барган жагат деп атат. Эмне менен? Эмне болуп атат? Белгисиз болуп атат, машина мененби, же автобус мененби, же самолет мененби, эмне болуп атат? Белгисиз болуп атат. Биз эмне дедик? Автоунаа менен барган жагат деп атабыз, белгисиз болуп атат. Андан кийин жылдын кайсы мезгилинде саякатка барган жагат деп атат. Балдар, адында ар кандай саякатка барган мезгил жагат. Мисалы үчүн келерге күз мезгили, кыш мезгили, жаз мезгили, жай мезгили жагышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бизге эмне болот? Белгисиз болуп жатат. Мисалы үчүн мен күз мезгилинде саякаттаганды жакшы көрөм. Көрдүңөрбү? Аныктама жана белгисиз ата тооштор ушундай түшүндүрүлөт экен. Ал эми китебимизде 35-көнүгүнү ачып, сүрөттөр турат. Сүрөттөрдө эмнелер тартылган дейт? Алар кайсы өлкөлөрдө жайлашкан? Дептерибизге ушул өлкөлөрдүн атын, анан сүрөттөрдүн атын жазабыз. Балдар, силерге тапшырма 37-көнүгү текстти тынымен окуу, суроолорго жооп берип, тапшырмаларды аткарып жөнөтөбүз. Саламатта калгыла.